Кыргыз Республикасы жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча маалыматы. Биздин министрлик 2023 жылдын 12 айында Кыргыз Республикасынын уникалдуу экологиялык тутумун сактоону жана Кыргыз Республикасынын жарандарынын жашоо турмушунун жагымдуу чөйрөсүн түзүүнү, айлана чөйрөнү жана жаратылыш ресурстарын, анын ичине биоресурстарды, жер казынасын, суу ресурстарын, экологияны жана климатты коргоону камсыз кылуу, ошондой эле экологиялык, өнөр жайлык коопсуздуктун талаптарынын сакталышына натыйжалуу көзөмөлдү камсыз кылуу жана коюлган максаттарга жетүү үчүн масштабтуу чоң иш-чараларды жүргүздү. Геология тармагын айтып кете турган болсок, министрлик геологиялык изилдөө жана чалгындоо иштерин жөнгө салуунун алкагында 2023 жылы долбоордук чечимдерге 177 эксперттик корутунду берди. Ал былтыркы жылга салыштырмалуу 11 корутундуга көп. 2023 жылга Кыргыз Республикасынын пайдалуу кендеринин запастары боюнча мамлекеттик комиссиясына 142 отчет жана долбоорлор келип түшкөн. 14 жыйын өткөрүлдү. Жалпысынан анда 22 жылдын отчетторун жана долбоорлорун эске алуу менен 136 материал каралды. 97 объект боюнча протоколдор түзүлүп, 39 протокол кийинкиге калтырылып, тактоого жиберилди. 2023 жылы жалпы жөн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баланс тарабынан апробацияланган жана эсепке алынган кен байлыктардын көлөмү алтын боюнча 28 тонна, көмүр 92 миллион тонна, газ 26 миллион тонна, күмүш 29 тонна, мунай 149 миң тонна. Кызмат көрсөтүү функцияларын ишке ашыруу боюнча биздин министрлик жер казынасы жөнүндө геологиялык жана башка маалыматтарды жеткиликтүү булактардан, анын ичине геологиялык маалымат фондорунан үзгүлтүксүз берип турган. 2023 жылга карата министрликтин атайын эсебине маалыматты издөө, тандоо жана берүү боюнча 1 миллион 764 миң сом өлчөмүндө төлөм келип түшкөн. Экономикалык иштин түрлөрү боюнча өнөр жай продукциясынын көлөмү боюнча биз жалпы жөн 2023 жылы төмөндөгүдөй продукция чыгарылган. Жалпы кен байлыктардын казуу боюнча 56 миллион сомдук продукция өндүрүлгөн. Эгер көмүр боюнча айтып кете турган болсок, жалпы жөн 7 миллиард сомдук көмүр өндүрүлдү. Мунай жана газ 10 миллиард сомдук мунай жана газ өндүрүлдү. Темир кендери 37 миллиард сомдук жана башка кен байлыктар биригип 1 миллиард сом өндүрүлдү. Бул былтыркы салыштырмалуу 9,2 миллиард сомго көбүрөөк продукция өндүрүлдү. 2023 жылы кен казуу боюнча көрсөткүчтөрдү айта турган болсок, алтын жалпы жону 26 тонна алтын өндүрүлдү. Былтыркы жылы көмүр 4 миллион тонна, мунай 309 миң тонна, газ 29 миллион тонна өндүрүлдү. Жер казынасын коргоо жагынан тоо кен долбоорлорунун экспертизасы жана концентраттар боюнча маалымат берсек, жер казынасын пайдалануунун өнүктүрүү боюнча 240 долбоор алынган. 2022 жылга салыштырмалуу 106 долбоорго былтыр көп каралган. Кыргыз Республикасынын аймагында баалуу жана аны менен байланышкан металлдарды камтыган концентраттарды кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү мүмкүн эместиги жөнүндө 109 техникалык отчет берилген. 2023 жылдын жыйынтыгы менен 2022 жылга салыштырмалуу алтын боюнча 164 килограммга көбүрөөк жана күмүш боюнча 360 килограммга көбүрөөк өндүрүлүп, концентраттар жана руда биригип чыгарылган. Отчеттук мөөнөттө берилген лицензиялардын саны былтыр жалпы жону 192 лицензия берилди. Аукцион өзүңүздөр билгендей эле, урматтуу депутаттар, аукцион болгон жок. Биринчи берилген арыз боюнча сууга берилген лицензиялардын саны 72, трансформация боюнча лицензия 72 жана Кыргыз Республикасы мамлекеттик компаниялар буйругу менен мамлекеттик ишканаларга берилген лицензиялардын жалпы саны 48 лицензия. Ошондой былтыркы 2022 жылга салыштырмалуу 108%га көп лицензиялар берилди. Отчеттук мөөнөттө жер казынасы пайдаланууну лицензиялоо боюнча комиссия жалпы жону 81 отурум өткөздү. Анда 2411 маселе каралды. 2022 жылга салыштырмалуу 881 маселеге көп же болбосо 58%га динамикалык өсүш көрсөтүлдү. Тоо кен ишканаларынын тарабынан төлөнгөн салыктар 2023 жылы жалпы салыктар тоо кен ишканалары тарабынан 33 миллиард сомду түздү. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 105%га өстү.
токен ишканалары менен төлөгөн салыктар маалымат боюнча 2022 жылы 31 миллиард болсо, 23 жылы 33 миллиардты түздү. Жер казынасын пайдалануу боюнча саясат, кабыл алынган ченемдик укуктук актылар жана административдик документтер, Кыргыз Республикасы Министрлик кабинет токтомдорун кабыл алуу менен жер казынасын пайдалануу укугу мамлекеттин катышуусу менен болгон компанияларга берилди. Кыргыз Республикасынын 2024-35 жылдарга геологиялык жана токен өнөр жайын өнүктүрүү концепциясы долбоору иштелип чыгып, бүгүнкү күндө коомдук талкуудан өтүп, жактырылып, азыр өкмөткө берилди, өкмөттүн кароосунда турат. Концепциянын башкы максаты узак мөөнөттүү келечекте өлкөнүн региондордун туруктуу социалдык экономикалык өндүрүшүн камсыз кылуу, мамлекеттик жана жеке ишканалар тарабынан ачык жана жоопкерчиликтүү токен иштерин жүргүзүүгө түрткү берүүчү жагымдуу инвестициялык климатты шартты түзүп берүү болуп саналат. Мындан тышкары өлкөнүн минералдык сырьеолук базасын өнүктүрүү максатында минералдык сырьеонун стратегиялык түрлөрүнө болгон мамлекеттик керектөөлөрдү канааттандыруу максатында Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетинин 2023 жылы 24 июлунда буйругу менен 8005 гектар жер учасы мөөнөтсүз пайдаланууга мамлекеттик компания Кыргыз геологияга өткөрүлүп берилди. Ошол эле маалда маалыматтык жана санариптик колдоо боюнча дагы геология тармагында чоң иштер жасалды. Отчеттук мезгилдин ичинде Борбордук Азия өлкөлөрүнүн геологиялык порталынын кыргыз сегменти иштелип чыкты. Санариптештирүү жаатында Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетинин протоколдук тапшырмаларын аткаруу негизинде координаттар системасы, бирдиктүү координаттар системасы өттүк. Бүгүнкү иштер аяктады жана электрондук аукцион өткөзүү боюнча да программа иштелип чыгып, бүгүнкү күндө ошол программа даяр турат. Буюрса жана мыйзамга изменения кире турган болсо, биз ошо март айынан баштап бүтүн аукциондорду электрондук түрдө өткөзө баштайбыз. Экология багыты боюнча айта турган болсок, былтыр атайын ышты жеңүү боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Ошол жумуш курамына 11 министрлик кирет жана бүгүнкү күнгө чейин жалпы жөн 10 жыйын өткөрдүк. Бүтүн ышка байланыштуу маселелер баары ошол 11 министрлик менен ошол жумушчу тобунда талкууланып ишке ашырылып келди. 2023 жылдын 19 ноябрында министрликте Бишкек жана Чүй областына абаны булганыш боюнча ведомство аралык комиссиянын жыйыны болуп өткөн. Азия өнүктүрүү банкынын тарабынан Бишкектеги абаны булганыш боюнча чоң бир изилдөө жасалып, анын жыйынтыгын укканбыз. Чоң конференция бол, ал жакта жыйынтыгы берилген. Дүйнөлүк банктын өкүлү дагы, алар дагы чоң иш боюнча, Бишкектин абасы боюнча чоң бир изилдөөлөр жасап, алардын да жыйынтыгы чыккан. Эки изилдөөлөрдү ала турган болсок, ыштын келип чыгуу маселеси бул турак жайларда көмүр менен жылытуу тарабынан 29% ошол тарабынан келип чыгат экен. Транспорт 27%, шамал ташыган чаң 21%. Ошол эле боюнча Азия өнүктүрүү банкынын изилдөөсү көрсөткөндөй, Бишкек ТЭЦ Борбор калаада түтүнгө болгон 10% катышы бар деген жыйынтыкка келип атат ошо изилдөөлөр. Жылуулук электр борборунда бардык чапкалар жыл сайын тазаланып турат. Бишкек жылуулук энергия ишканасынын 74 от казаны, анын ичинен 22 от казаны газ жана альтернативдик жылытууга өткөрүлгөн. Көмүрдү пайдалануу ошол нерсенен 3600 тоннага кыскарган. Халкты газ менен камсыз кылуу боюнча быйыл 9 калктуу конуш газдаштырылды, 14.092 абонент газга туташтырылды. Учурда Бишкек шаарында 47 конуштун ичинен 31 конушу газга туташтырылган. Министрлик атмосферанын озон катмарын бузуучу заттарды жана бузуучу заттарды камтыган жабдууларды импорттоо, экспорттоо уруксат берүү функциясы бизге жүктөлгөн. 2023 жылы бирдиктүү терезе системасы аркылуу 812 корутунду берилген. 2023 жылга карата жалпы жыйымдар 185 миллион сомду түзгөн жана Кыргыз Республикасынын улуттук жана эл аралык милдеттенмелерин аткаруу максатында бул 22 жылга караганда 15 миллион сомго көп чогулган. Бишкек санитардык полигонундагы ондогон жылдар бою өзүңүздөргө маалым күйүп турган болсо, бул да былтыркы жылы толугу менен өчүрүлүп, ал да ыштын келип чыгышын 10-15%га кыскартты. Бүгүнкү күндө ошол жакта рекультивация иштери жүрүп, 2,5 гектар жерге 850 көчөт отургузулду. Республика боюнча тиричилик жана калдыктарды проблемасын чечүү боюнча
15 августта өндүрүш жана керектүү калдыктар жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам калдыктарды кайра иштетүүгө багытталган жана утилдик жыйым каралган, жоголтулган каражаттар калдыктарды кайра иштетүүгө жумшалып, калдыктарды башкаруу боюнча туруктуу система орнотулган. 2023 19 августунда Борбордук Азия чөлкөмүндө биринчилерден болуп, Кыргыз Республикасынын өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарына полимердик пленкадан жана пластик буюмдардан жасалган пакеттердин жүгүртүлүшүн чектөө жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзамда 2027 жылдан тартып өлкөнүн бардык аймактарына полимердик пленкадан жана пластик буюмдардан башкаларды өндүрүүгө, сатууга жана акысыз берүүгө тыюу салынган. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук тазалык күнү жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында бардыгы болуп 4 жалпы республикалык ишемирлик өткөрүлдү. Жоголтулган калдыктардын морфографиялык курамы жалпы 3346 тоннаны түздү. Суу ресурстары боюнча айта турган болсок, туруктуу биз азыр бүгүнкү күндө стратегиялык улуттук суу стратегиясын кабыл алганбыз. Ошонун алкагында иштерди жүргүзүп атабыз. Мындан башка да артыкчылыктуу стратегияда эмнелер камтылган? Суу ресурстарын түгөнүүдөн жана булгануудан коргоо, суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана суу ресурстарын башкаруу системасын реформалоо болуп саналат. 2023 жылы 393 миллион сом суу ресурстары тарабынан жана төлөмдөрдөн келип түшкөн. Бул былтыркы салыштырмалуу 30 миллион сомго көп пайда таптык. Жашыл мурас боюнча биз планга чыктык, 7,5 миллион көчөт отургузулду. Жана аңчылыктар боюнча чет элдик жарандарга аңчылык кылууга уруксат берүүдөн түшкөн акчанын саны 105 миллион сом болду. Спорттук жана ишкозук мергенчилерден түшкөн каражаттар былтыркыга караганда өсүш 7% жана 10 миллион сом түздү. Жалпысынан 722 карышкыр, 2747 чөө атып жок кылынды. 2023 жылы мамлекеттик мергенчилик расманын даярдоо жана берүү жөнүндө маалымат берсем, 8,5 миллион сом былтыр ошо мергенчиликтен келип түштү. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары боюнча заказниктер, инвентаризация иштери жүрүп, кадастр түзүлгөн. Ошол кадастрда табигый аймактын ар бир объектисинин өзгөчөлүктөрүн жана мүнөздөмөлөрүн толук сүрөттөгөн, флорасы жана фаунасы статусу жана өзгөчөлүк даражасы жөнүндө маалымат, географиялык карталары түшүрүлгөн. Айлана чөйрөнүн коргоонун аты жалоолугун жогорулатуу максатында Сары Челек, Бешарал, Падыш Ата, Каначу, Алатай, Сарычат, Эрташ жана Хан Теңир өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында атайын смарт системасы орноштурдук. Ал жакта бүгүнкү күндө эгерлер өз ара спутникалык навигациялык системасын колдонуп, ошол жакта иш алып барып жатат. Чет өлкөлүк туристтердин саны былтыркыга салыштырмалуу 51%га өскөн. 10.526 чет өлкөлүк жарандар биздин ошо коруктарга, парктарга келип эс алышкан. Ал жактан түшкөн каражаттар 13 миллион сом болду. Былтыркыга салыштырмалуу 3 миллион 800 миң сомго көп болду. Экологиялык жана техникалык көзөмөл жана сеттинден ишкерлиги боюнча айта турган болсок, жалпы жөн 630 текшерүү жүргүзүлгөн. Былтыр алардын ичинен 133 пландык, 317 пландан сырткары. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгында 2374 эреже бузуу аныкталган. Алардын ичинен 442 пункт жоюлган жана 301 тартип бузууларды жоюу жөнүндө жазма буйруктар берилген. Ал жактан келип түшкөн 1058 протокол түзүлүп, жалпы суммасы 18,5 миллион сомго айып түрүндө административдик жаза салынган. Жалпысынан 35 миллион сом салынып, 22 миллион сом бүгүнкү күндө казынага түшүп өндүрүлгөн. Эл аралык кызматташтыктар жөнүндө айта турган болсом, бүгүнкү күндө биз жана ЦК, Центр климатического финансирования тарабынан 75 миллион акш доллары түзгөн 2 долбоорлук ишке ашырып бердик. Андан сырткары биз COP28 деп ошого катышып келдик. Ал жакта биздин климаттын, экологиянын өзгөрүшү боюнча биздин президентибиз баштаган чоң делегация барып катышып, тоолорго, мөңгүлөргө чоң көңүл бурулуп, чоң доклад жасалды ал жакта. Андан сырткары биз геология тармагында Европа бар Майнекс 23 Евразиялык инвестициялык конференциясына катышып, ага делегациянын башчысы Акмыл Өсмөк Жапаров өзү барып катышып келди. Анда биз министрлик тарабынан даярдалып, ал жака барып дагы доклад жасап келдик. Андан сырткары былтыр Россия Федерациясы менен Улуу Британия мамлекети менен жана
геология тармагында иш жүргүзүү боюнча келишимдерге кол койдук. Ошолордун үстүнө бүгүн ишти алып барып жатабыз.